Салам достор, бүгүнкү чыгарылышыбызда эгерде телефонуңуздан улам реклама чыгып кечке тажап аткан болсо, аны кантип өчүрүштү билбей жатсаңыз, анда бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эгерде бул метод сизге жардам берген болсо, анда биздин каналга катталып, подписаться бөлүгүн басып, биз менен бирге болуңуздар жана башка досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бул метод көпчүлүк учурда 90% иштейт. Эмнеге именно 90%? Себеп дегенде, көпчүлүк рекламалар DNS сервер деп коет, ошол аркылуу келет дагы, анан сизге реклама көрсөтүлөт. Ошол эле сайттарда, эгерде сайттарда көп отурсаңыз, же болбосо сиз колдонуп жүргөн программаларда реклама бар болсо, сиз аны өчүрө аласыз. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Сиздерге мисал катары бир сайтты алдым. akket.com деген сайт бар. Ушул сайтта рекламалар аябай көп. Анан рекламанын кандай терс жактары бар? Биринчиден, могу каждый реклама загрузка болгон сайын телефонуңуз ысып кетет. Экинчиден, интернет трафик, ошол эле мегабайтты бат эле коротуп алат. Үчүнчүдөн, каждый реклама загрузка болгондо Android система ушундай жазаланып калганда, анын баары мусор болуп толо берет дагы, анан сиздин телефонуңуздун памяты толуп калат. Анан төртүнчүдөн, бул телефонуңуздагы интернеттин иштешине чоң таасирин тийгизет. Мына азыр биз ошону өчүрүшүбүз керек да. Мына азыр каждый бир жерин карап окуйн десең, бул жерде мына статьяларды окуйн десең, реклама чыгып кечке тажатат. Аны кандай кылабыз? Телефонуңуздун менюсуна киребиз дагы, ал жактан настройкага киребиз. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Настройки. Кирдик ал жака. Эң биринчи эле турган подключение. Бул эми Android системалар бири-бирине эле окшош. Ал жакта издештин деле кажети жок. Эң астындагы другие настройки деген бар. Ушуга киребиз дагы. И персональный DNS сервер. Буга киребиз. Кирип, достор, бул жак эң важный жер, ушул жер. Бул жакта 3-чү пункт бизге аябай маанилүү. Буга муну басабыз, бул жакта тоголок белгини басып туруп, бул жакта сиздердики, бул жакта эчтеке жазуу жок болот да, жазуу жок болот. Меникинде кылып, так ушундай кылып dns.adguard.com деп жазабыз, достор. Ушул жерге өтө маани бериш керек. Себеп дегенде, муну сиз туура эмес жазып койсоңуз, интернетиңиз иштебей калышы мүмкүн. И кайра аны настройкалаш керек болуп калат да, тууралаш керек болуп калат. Мондай кылып dns.adguard.com дейбиз. И анан галочка коебуз дагы. Текшеребиз бир сыйра, анан сохранить басабыз. Сохранить болду. Азыр бул жакта сохранить кылгандан кийин иштеш керек интернет. Бул жакта иштеп атат. Эми жанагы сайтка киребиз. Азыр бул сайтты бир гана обновить кылыш керек. Кайра кирип көрөбүз азыр. akket.com киребиз бул жакка. Мына достор, бакыш, бул рекламанын рожасы бүркөлүп калыптыр. Астына киребиз азыр. Мына достор, бул жакта реклама жок. Бир гана сайтта эмес, эгерде сиз колдонуп жүргөн программада бар болсо, ал дагы жабылды. Себеп дегенде, бул серверди сиз азыр жаап койдук да. Анан дагы важный бир жери бар. Сиздерге азыр көрсөтөм деп унутуп калыптырмын. Google Chrome көп колдонгон болсоңуз, ошонун үстүндөгү точканы, 3 точканы басабыз дагы, эң астындагы настройкиге киребиз. Настройки астына түшүрө беребиз дагы. Бул жактан так, упрощенный режим деген бар. Бул жер кээ бирөөнкү өчүк болушу мүмкүн, бирок күйгүзүп коюш керек да. Андан кийин настройки сайтов деген бар. Бул дагы маанилүү. Астына түшүрө беребиз. Азыр бул жакта всплывающее окна деген бар. Бушуга киребиз. Кээ бирөөнкү бул жак büyük болушу мүмкүн, бирок мондай көп болуп турса, значит муну артка жылдырып коебуз. Андан кийин астына реклама деп турат. Бул жакта өчүк сиздики büyük болушу мүмкүн, бирок муну өчүрүп коебуз. Анан болду, достор.
сиз муну настройкаладыңыз, сизге улам интернет чыгып таратпайт. Сиздин телефонуңузда жанагы DNS сервер таппай калдым десеңиз, анда ошол эле программа бар бул жакта. Азыр AdGuard деген бул приложенияны көчүрүп алсаңыз, рекламаларды блокировать этет, бирок сиздин телефонуңуз ысып кетет айбек. Ошондуктан биринчи метод кылып көрүңүз бул жактан. Азыр аны таппай атсаңыз, эгерде жана мен айткан жердеги DNS сервери таппай атсаңыз, бул жакта издөө деген жер бар. Ошол жакка жазабыз. DNS поиск кылабыз. DNS мына жазсаңыздар эле ошону мына чыгып калат, бул жактан көрсөтүп калат. Кирип анан тура алабыз. Ушундай достор, эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басып, башка досторуңуз менен бөлүшкөнү унутпаңыздар. Менин каналыма катталганды унутпаңыз. Эгерде каналыбызды таппай жатсаңыз, анда ошол поисковикке жазасыз, бул жакка бизден сизге деп жазсаңыз, YouTube'дан чыгат. Бул жакта 3-чү сапта турат. Ушул жакка кирип, подписка кылып, мен сизге керектүү, өзүңүзгө керектүү видеолорду көрсөңүз болот. Мына ушундай достор, эгерде дагы суроолоруңуз болсо, мен мунун астына өзүмдүн даректеримди калтырып коем. Instagram же болбосо ошол эле Telegram каналым бар, ал жактан жазсаңыздар болот. Ушундай достор, анда эмесе көрүшкөнчө.